Саламатсыздарбы, элдик репортер. Сиздерге Ысык Көл районунан Кичи-Өрүктү, Түп районунун Кичи-Өрүктү айылынан кайрылып аттык элек. Суу боюнча, таза суу боюнча ичерге суубуз жок. Аябай кыйналып кеттик. 2000 ушул суу боюнча 2018-жылы премьер-министр болуп иштеп турганда Сооронбай Шариповичка кат жаздык элек үй бүлөбүздүн атыбыздан суу боюнча. Анан ал биздин ушу катыбызды карап Сооронбай Шарипович биздин Түп районундагы акимге кат жөнөтүптүр. Анан ал Исмаилов деген башчы аким экен, ошол убакта иштеп турган экен. Ал ушундай деп кат жибериптир. Мурунку Союз убагындагы коюлган трубалар чирип калганына байланыштуу бюджетте акча жок болуп атат, ошон үчүн кое албай атабыз деп жиберген экен. Мынакей. Бирок бизде деген биякта Союз убагында дагы таптакыр труба жок экен, коюлбаптыр бизге. Таптакыр труба, колонка деген жок. Биз жалаң канча жылдан бери эле өмүр бою эле дейин десем туура болот го, өмүр бою эле арыктан суу ичебиз. Арыктан мал да ичет. Баарыбыз ошол арыктан агып келген суудан эле ичебиз. Анан кыштын күнү такыр суу акпай калат. Кыштын күнү айла жок, коңшу айылдарга барып суу ташыйбыз. Коңшу айылдарга барып суу ташып ичебиз. Ошол суу боюнча аябай кыйналып аткан убагыбыз, аябай кыйналып атабыз. Мен балдарым дагы чоңоюп, студент болуп окуп, суу ташый албай такыр азапты көрүп атам. Жайдын күнү деле суу келет ошол жака, бирок арыктан тээ жака чейин барабыз. Кыштын күнү такыр эле суу келбей калат. Новостройкада жашайт элек, ушу Кичи-Өрүктүн четки жагында. Биздин ошо Кичи-Өрүктүнүн айылынын ичине дагы таптакыр труба коюлбаптыр. Колонка мурун вообще жок экен. Баарлап эле ошол айыл, бүт айыл эле Кичи-Өрүктүнүн айылы арыктан суу ичебиз. Ушулакка чейин эле ушинтип келатабыз. Анан кайра бул катты алгандан кийин кайра жиберейин десем, суунун эмеси өттү, келет, сууга эметип атабыз деп калышты. Ошондон токтотуп койгон, бирок кайра эле дагы деле жок. Суудан дайыны жок. Ушуну карап берсеңиздер аябай жакшы болот эле. Аябай кыйналып кеттик суудан. Таза суу иче албай, мал ичкен сууну биз кошо ичебиз. Ал арыкка эмне деген эмелер жатпайт. Ит деле ичет аяктан, мал деле ичет, ошондон биз дагы ичебиз. Эмне деген оорулар менен ооруп атабыз ушул арыктын суусун ичип атып.